Баңгичилик бир кезде кыргыздын түшүнө да кирбеген бул илет учурда жүздөгөн адамдардын баш оорусу. Буга чейин баңгилерди дарылоонун бир ыкмасы катары метадон программа иштеп келген болсо, ал программанын жардам берер же бербей турганы учурда талаш маселеге айланды. Метадон баңгизатсыз жашай албай калгандарды дарылоодо героиндин ордуна пайдаланылган каражат жана ал метадон программасы деп аталат. Аталган программа биздин мекенге 2002-жылы кадам таштаган. Демек 10 жылга жакын убакыт өттү. Бул аралыкта айрымдардын баңгичиликтен арылганы айтылса, башкалары муну баңгизатын эле бир түр экенин айтып чыгышты. Бул тууралуу белгилүү режиссер Эрниз Абжапаров Тузак аттуу документалдуу фильмде тартып, анда метадон кабыл алгандар өз ойлорун айтып беришкен. Да, лекарства, например, какие-то против наркомании, это твоя, например, обувь. Там 12 шагов программы, это кирка. Там. И вот, и надо гору все равно самому преодолеть эту гору. Я считаю, что это воины трезвости, которые каждый готов хоть сейчас выйти и сказать: останови, брат, это будет плохо, не делай этого, не пей, это будет плохо. Каждый на себе испытал. Вот видите, сами по себе появляется от него. От метадона. Да. После длительного употребления, ну вот когда, видать, наверное, там вот я говорю, иммунитет мышца, чуть-чуть там поцарапаешься или где не заживает, хотя как раньше у меня как на собаке заживало. Булардын тажрыйбасына таянсак, метадондун пайдасынан зыяны көбүрөөк сезилет. Тасманын автору бул кино аркылуу элге эмне бергиси келгенин айтып берди. Сунуш келди да, ушундай болуп атат, метадон мамлекетке кирип кетти, аябай таркап атат. Кинолорду тарта баштадык, интервью ала баштадык, ошо метадон кабыл алган кишилерден интервью ала баштадык. Анан барып болбой эле баягы 1 жыл, 2 жыл бир кандайдыр бир убактылуу нерседе бул бир кандайдыр бир жакшылык бере турган дары катары пайдаланылат экен дагы, кийин кесип түрдө ден соолуктары бузулуп, көп ошо метадон кабыл алгандар өлүп кетет экен, мындайча айтканда. Анан эмнеден себептен өлдү десе, ошол врачтар айтат экен, бул мурун наркоман болчу, бул ушул метадон кабыл алып, чогуу кошумча жанагы димедрол кабыл алган, наркотик кабыл алган, ошол үчүн өлүп калды, ден соолугу антип эле өлүп бараткан киши болчу деп бул изилдөө жүргүзүлбөйт экен да. Ошентип бул тасмада өлкөбүздөгү түрмөлөрдө баңгилерди дарылоодо метадон каражаты пайдаланып жаткандыгы тууралуу айтылган. Бирок мында менин эч кандай жеке көз карашым бир тараптуу чагылдырылган эмес дейт тасма ээси. Биз болгону ошо тасманын ичинде метадонду кабыл алып аткан адамдардын өзүнүн пикирлерин уктук, өлүп калган ошо балдардын ата-энелеринин пикирин уктук. Ошондон ушундай тасма кылып документ катары коомго тартуулап атабыз да. Анан бул жерден ошол мамлекетибиз, коомубуз, элибиз өзү чечим чыгарыш керек да, ушул керекпи бизге же кереги жокпу. Мисалы мен бул жерде өзүмдүн авторлук позициямды мындай түздөн-түз көрсөткөн жерим жок. Мен буга комментарий берген жерим жок, дикторский текст кылган жокмун. Бирок бул тасманы жактырбай, керек болсо сотко беребиз деп чыккандар да болду. Алардын бири Өнөктөштүк-Түйүн коомдук фондунун директору Айбар Султангазиев. Мына Эрниз Абжапаровдун киносунан кийин дагы бир кыз Эльмира эле Исмаилова презентация берип аткан. Эми ушундай бир таң калыштуу да. 90% ошонун презентациясы казыр. Биздин пресс-конференцияда ошо Германиянын специалисти отурган. Германия полностью пайдаланат. Германия, Голландия, Франция, Польшага өзүм барып келгем. Дүйнөлүк айрым баңгизат каражаттары боюнча түзүлгөн комиссиялар метадон бул дарылоо эмес, морфин, героин сыяктуу эле коркунучтуу зат экенин айтышкан. Учурда бизде бул программаны глобалдуу фонд каржылайт жана ал өз ишин 2016-жылга чейин улантар айтылууда. Эми мындай жолду өткөн кишилер өзүн көп көрсөтүшпөйт. Эми ар кайсы жерде сүйлөшпөйт, мен могу наркоман болчумун, мындай өткөм. Бирок случайлар бар. Ачык случайлар. Ачык айтылгандар. Да, мен бул жолду өттүм. Например. Ошо себептен мен ойлойм, мына мен байкашым боюнча, мен көп эле эми бар эле 1000 кишини тааныбайм да, көп болсо мен эми 100 кишини тааныйм. 2002-жылдан баштап эле байкап баратам. Где-то 20% ошонун ичинен, 20-30% түз жолго чыгышты. Калгандар балким дагы эле метадонго барып кетти. Кээ бирөө ташташты метадонду, кайта сайынып башташты. Бирок ошо даже метадонду таштагандарды азыр
гир шприцти алышпайт. Көбү жанакы лечение алышат. Кээ бирөө арак өтүп кетти. Сайынышпайт, бирок арак ичишет. Ошондой да жанакы жүрүш турушу өзгөрдү. Биринин ооба, метадон программасы жакшы экен, жардамы тийди деген. Башкасынын жок, бул кадимки эле баңги затынын бир түрү, колдонбогула деген сөздөрү бар. Бирок ар бир адам чечимди өзү чыгарып алсын. Жакшысы таптакыр эле баңги затынан алыс жүргөн туура.